Кыргызстан Кыргызстандагы спорт кече бүгүн жана эртең деген темада талкуу жүргүзөбүз. Өлкөбүздө спортко, маданиятка болгон өгөй мамиледен улам маданиятыбызда, спортубузда аксап келе жатканы жашыруун эмес. Наристеге туулганда эмес, курсакта жаткандан баштап тарбия берүүнү башташ керек экен. Өлкөбүздө спорт маселеси өксүп, өнүкпөй жатканы да бекеринен эмес. Жетекчилер жегенде аз да болсо токтотуп, маданият менен спортко жеткиликтүү көңүл бурмайынча бул тармак өнүкпөйт деп айтышууда серепчилер менен элдер. Эми эл оозунда элек жок, бирок калк айтса да калп айтпайт деп коет элибизде. Акыркы мезгилде чет жактарда кыргыздын кызыл желегин желбиретип келген инсандарыбыздын саны да көбөйдү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда спорттун орду кандай? Спорт кече, бүгүн жана эртең деген теманы алкагында талкуу жүргүзмөкчүбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде учурча көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсем. Адылкан Бекболотов, Кыргыз Республикасына эмгеге сиңирген машыктыруучу. Ошондой эле Дастан Шаршеев, Бирман боксу боюнча Азия, Европа чемпиону жана спорттун чебери. Базарбек Абдраимов, мен оң жагымда Топ спорт кече маалымат агенттигинин директору. Куш келипсиздер алгач студиябызга. Анда эмесе бүгүнкү талкуубузга урматтуу телекөрүүчү, сиз дагы активдүү катышсаңыз болот. Шаарыбыздын коду 0312, телефон номерибиз 56 56 72. Спорт кече, бүгүн жана эртең деген теманын алкагында талкуу жүргүзүп жатабыз. Алгачкы биринчи суроого мындай да, сиз кыргыз спортчулардын улуу мууну менен азыркы жаш муунду байланыштырып турган инсан катары айтсаңыз, негизи эле кыргыз спортчулары эмнеге жетишсиз жана эмнеге муктаж учурда? Эми биздин кыргыз спорту баягы биз СССР убагында Кыргызстандын спорту СССР деп жүрүп, Кыргызстан өзүнчө республика болчубуз да. Бирок ошого караганда биздин спортсмендер күчтүү болчу. Себеби дегенде ошондо ошол убакта жанагы улуу держава СССР бар болчу да. Ошол убакта баягы детский институтский спортивный школалар, спорт залдар баягы өтө деңгээлүү чоң болчу да. Ошондой эле биздин тренерлердин алган айлык акчалары өтө жогору болчу. Жакшы ийгилик, жакшы зарплаталарды алышчу да. Азыр болсо биздин азыркы убакта болсо биздин спортсмендерди карап көрсөңөр көп жанагы биздин спорт залдарыбыздын көбү жабылып калды. Айылдагы спорт залдар ошо жок болуп калды. Себеби дегенде ошо айылда иштеген биздин тренерлердин баягы зарплаттары аябай аз болуп калды да. Ошонун себебинен көбү баягы өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек, өзүнүн жанагы соревнования тияк бияка барыш керек. Ошонун айынан алар көп жанагы акчанын айылынан финансы жагынан начар болгондуктан көп спортчуларыбыз бизге начарлап кетти да. Жогорку ушул эле суроону Базарбек мырза сизге да бергим келип жатат. Учурдагы ушул спорт эмнеге муктаж болуп жатат деген суроо. Сиздин оюңуз кандай? Менин оюм ушул. Мен дагы Адылкан агайга оюна кошулам. Ошондой эле кошумчалап кетчү нерсе бул мамлекет тарабынан көңүл бурууга муктаж деп ойлойм да. Мисалы бизде башка өлкөлөргө салыштырсак алыс барбай эле ошол эле Өзбекстан, Казакстанда спортту колдоо бул жаштар спортун, өспүрүмдөр, балдар бүт профессионалдык спорт деп коет, массалык ошонун баарын мамлекеттик деңгээлде өкмөт көңүл бурат да. Ошонун айынан ал жакта баары жашы жолго коюлган жетишкендиктер болот. Ал эми бизде сиз жогоруда өзүңүз да айтып кетпедиңизби? Спортко болгон баягы өгөй мамиле десек болот да. Мамлекет азыр чынында баягы экономикалык себептерден уламбы башка иштер менен алек болуп атат. Спортко мамиле жок болуп атат да. Мындай колдоо мамлекеттик деңгээлде да. Мындай мамлекеттик деңгээлде колдоо. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, бүгүн бизге ошол спорт комитетинен дагы өкүлчүлүктү чакырганбыз, бирок тилекке каршы алардын пресс катчысы бизге ушундай бизден өкүлчүлүк келе албайт деген жоопторду айтты. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Дастан мырза, сизге бир мындай суроо туулат да. Чет өлкөдөгү спортчулар туурасында оюңуз кандай? Учурда алардын абалы, оюңуз, сиз ошол чет өлкөлөрдө көп жүрүп келдиңиз да? Чет өлкөлөр ага чейинки жана сиз башында айтып кеттиңиз. Өтө өйдөккө турган бакилерибиз жегени токтотсо депчи. Ошо сөзүңүздүн малаксы, мен ал сөзүңүздү колдойм. Ачык айттыңыз прямой эфирде. Анан чет жактагы спортсмендердин эми чет жакта өзүбүз менен өзүбүз мекенден алыс жүрсөк дагы, бирок желекти көтөрүп, калпагыбызды кийип, эртеден кечке эмгектенип, эми чет жакка барганда көп эле процентибиз көп кыргыз элдер азыр Москвада жүрбөйбүзбү? Ошол эртеден кечке иштейбиз. Мен деле иштечимин, бирок профессионалдык спортко киргенден кийин иштебей калдым. Анткени профессионалдык спортко киргенден кийин сен болгон убактыңды тренировкага бересиң, укташың керек анан.
Мен канча деген спортсменди билем. Базарбек, сиз деле билесиз, агай, сиз деле билесиз. Бул чындык. Грузчик болуп иштеген балдарды билем да, грузчик болуп автомойкада иштеген балдарды, эртеден кечке официант болуп иштеген балдарды, ошолор дагы анан жумуштан тышкары тренировка кылып жетишет. Анан жөн эле тренировка кылбастан дагы соревнованияга чыгат. Баланын таланты бар. Талант бар. Просто ал нерсеге жардам керек, түрткү керек. Чыгайын дейт, иштеш керек. Биякта эне атасы бар, акча салыш керек. Баягы айтып өткөндөй баарыбызда кредит бар. Бул ачык. Үйдөн ай балам деп карап турат. Анан баягы таланты бар адам жөн эле чыга албай калат. Бул мен айтып аткан чындык нерсе. Азыр бул телегөрүүчүлөр көрүп атса, жаш балдар көрүп атса, кап дейт да. Андан башка канча байкелерди билем. Ошо 30дан өтүп калган, мага көчөдөн жактан бияктан жолугуп, билин, менде ушундай талант бар, мен жашоонун аягынан, турмуштун аягынан эле чыга албай калдым дейт. Эми айланып келе эле бул каражат мааниси. Чоң рахмат. Дастан мырза, чет өлкөдөгү жүргөн азыркы сөзүңүзгө дагы далил болсун үчүн биз чет өлкөдөн атайын ушундай чет жакта жүргөн мекендештердин азыркы учурдагы спорттун абалы туурасында биз репортаждар тартып келген болчубуз. Ошол чакан сюжетке көңүлүңүздөрдү бурсак. Москвада машыгып элетин болбой ар кандай мелдештерге Орусиянын чемпиондорунан кем калышпай таймашып жүргөн кыргыз жигиттеринен сөздү баштайлы. Спорт клубтар Москвада жүздөп саналат. Алардын ичинен кыргыз мекендештерибиз машыгып жаткан спорттук клубтар да аз эмес. Интернет айдыңында жалпыбызга ачык асманда чагылган түшкөндөй белгилүү болбосо дагы, калың журтка өзгөчө жаштар арасында кадыр баркка ээ болгон белгилүү жаш күч Айкөл Манас сыяктуу жаш спорт шеберлери Кыргызстандын атын алыска даңкын далайга угузуп, жада калса кызыл желегөздү желбиретип келишет. Ататалган спорт клубтар көптөгөн ийгиликтерди жаратты, бирок жаңыдан жанданып чыгып келе жаткан спортсмендерибиз дагы көп. Биздин чыгармачыл топ коомчулукка кеңири таанымал болбосо дагы, жылдап жараткан ийгиликтери көмүскөдө калып кетип жаткан спортсмендер туурасында айтып бермекчи. Ушул жерде кылганыбызды биз Кыргызстанда деле кылсак болот, эгер мамлекет жакшы бизди карасачы. Ушул жерде чыгылган чемпион балдарды Кыргызстанда деле өстүрсөк болот. Кайра өзүбүздүн жерде, өзүбүздүн элде кайра жакшы болбойбу? Айла жоктон талаалап ушинтип жүрүп колубуздан келсе биз эчтеке болсо да кошкон салымыбыз ушул жакта болсо дагы жөн жүрбөчү Кыргызстан үчүн деп кыргыз деп соккон жүрөгүбүздү ушу желегин көтөрөлү, Кыргызстанды дүйнөгө тааныталы деп талаа жеринде болсо дагы спорт жагына жүрөбүз. Ушу бизге эң главный балдарыбыз жаман жолдо жүрбөсө, ичип чегип көрүнгөн жерге барбаса, жаман жол бирөөнү тоноп андай кылбаса, ушул бизге бакыт, ошол нерсе бизге жетишерлик дейм ойлойм. Билбейм, калган убакыт түшпөйт. Замандан артта калбай Адилет спорт машыгуучу жайынын жаштары учурда талыкпай спорт менен машыгып ийгиликтерди багындырып, дагы далай кыргыздын желегин желбиретебиз деп ишендирүүдө. Бул жай бардык шарттар менен камсыз болбогону менен башкысы көңүл болуш керек деп ишендирүүдө бул жайдын машыктыруучусу. Эми өкмөт тарабынан бизден жардам жок. Эми балдар бири-бирибизге туура түшүнүшүп, бөтөн жерде жүргөндөн бири-бирибизге туура түшүнүшүп, залдын арендасын кошо төлөшүп, ошо кандай десем, эми ушу балдар кызыккан балдар келишет. Ар жактан биздин аяктысын, бияктысына бөлүнбөйбүз. Кыргызстандын туштарынан келип тренировка кылышат. Өлкөбүздө спортко жеткиликтүү көңүл бурулбай жатканынан улам көпчүлүк спортсмендер чет өлкөдө башка мамлекеттин атынан чыгып жаткандар да жок эмес. Анткени маселенин баары каражатка барып такалат. Өкмөттө атайын спортко бөлүнгөн каражат баарына бирдей жетпей келет. Мындан улам спорт менен машыгып жүргөн жигиттер өз өлкөсүндө эмес, бөтөн жерде бакыт издегенге туура келүүдө. Өкмөт тарабынан бизге эч кандай деле колдоо жок. Жардам берүү деген деле эч кимсе ушул убакка дейин уже 2,5 жылдан бери эч ким жардам деле берген жок. Ушул убакка чейин өзүбүздүн күчүбүз менен балдар биргелешип, маслихат кылып, ошо башка шаарга барсак өзүбүз акча топтоп, башка шаарга өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн акча чыгарып эле барып келебиз. Ушул убакка дейин эч кандай деле жардам берилек ушул убакка дейин. Эми буюрса үмүттөбүз эми. Мындан бияна кичине жардам берип, ушул ошондорго көңүл буруп койсо спортко. Канчалык жаштар чыгып келатат.
ушу акча жагынан ушу каражат бөлүнбөйт, ошондуктан эле көптөгөн соревнованияларга чыга албай калышат. Ушу акча маселесине келип такалат баардык нерсе. Ошондуктан өзүбүздүн колубуздан келген күчүбүздүн болушунча акчаны топтойбуз. Мындай башка шаарларга чыксак дагы ушу болгон каражатты чыгарып өзүбүздүн жаныбыздан барып келебиз. Өлкөбүздө спорт аксап турганда жөнөкөй спортчулар кардын эмес, кадырына ыйлашат. Балдардын бактысы менен талантына бөгөт койгон маселе өкмөттүн кайдыгерлигинде. Бирок өз өлкөсүнөн багыт таба албаган жаштар бөтөн жерде бааланып турса дагы, баары бир Кыргызстан алар үчүн биринчи орунда. Демек, Кыргызстан деп соккон жүрөктөр өз өлкөсүнө дагы далай жеңиштерди алып келе бермекчи. Мынакей урматтуу коноктор, өзүңүздөр байкап көрдүңүздөр, биз ушул эл билсин автордук программасында атайын ушул 10 күндүк Москва болгон иш сапарыбыздын алкагында ушул деги эле ушул спортсмендердин, спорт шеберлердин, мекендештердин абалы, алардын турмушу жөнүндө чагылдырып келген сюжетке көңүл бурдуңуздар, көп болуп көрдүңүздөр. Эми учурда айтсаңыздар, деги эле спорт чындыгынан бул Дастан жана баса белгилеп кеткениңиздей эле Москвадагы абал туурасында дагы бир кошумчалап кете турган сөзүңүз бар эле. Москвадагы абал жөнүндө айттым го, ошо эртеден кечке иштеп, анан жумушка келет, тренировкага келет. Кээ бир учурда ошо жаш спортсмендер ошо залдын акчасын бере албай калат. Залдын акчасы бир 2000–3000 турат. Андан башка өзүнүн жашаган жери бар, жүрө турган жол киреси бар, анан ошо тамак жейт, кийинет. Ошо менен көп акчасы короп кетет дагы, анын жартылайын үйүнө салат. Мен азыр социологический проект Кудайым буйрса иштеп атабыз. Бул Москвада бекер зал ачуу. Бекер. Бирок тартипти катуу кармап, бекер тренировка кылып, 2 саат күн алыстан ошону азыр бир байкелер менен иштешип атабыз. Кудай буйрса, ал ишке ашып кетсе, ошо залды бекер ачып, баардык Москвадагы жаштар, баягы кээ бирөөнүн өтө мындай көңүлү бар, желаниясы бар, чөнтөгүндө акчасы жок. Ошо 2–3 миң сом аныкы жок. Жок, чын эле. Как-то өзүнүн мындай жолун таап кеткенге, мындай өзүнүн стрессин чыгарганга, спорт ден соолукка өтө пайда, ичпей чекпей, Кудай буйрса ошондой бир проект иштеп атабыз. Ушу февраль айы ачып калсак деген ниеттебиз. Бир байкелерибиз ошо күтүп атабыз. Жардам кылып кетсе, ошо бекер зал ачышка ниет кылып атабыз. Эми учурдагы абалды көрдүңүз, Москвада сиздин оюңуз боюнча Адылкан мырза айтсаңыз. Менин оюм ушу чет өлкөдө тренировка кылып жалга жүргөн балдарга, биздин балдарга мындай кандай десем бир жакшы ийгиликтерге жетишип атышат да. Мен ошо ойлойм, ошо биздин өкмөт, ушу биякта жүргөн биздин госагентство, ошондой эле биякта жүргөн тренерлер, ошол жакта көп таланттар бар биздинчи. Ошо таланттарды мына айтып атпайбыз, телевизордон эле азыр айтты го. Ошо биздин каражаттын жетишпегендиктен көп соревнованияларга барбай калабыз депчи. Ошо мен ошо ойлойм, ошо атактуу, ошо таланттуу биздин кыргыз жигиттерди ошо биздин Кыргызстанга алып келип, ошо биздин Кыргызстан аркылуу көп соревнованияларга алып барса болот деп ойлойм да. Менин оюм ошол да. Себеби дегенде көбүнүн ошо мына Дастан айтып кеткендей эле алар эртең менен кечке чейин иштешет, баягы каражаттары жетишпейт. Ошонун айынан көп жерлерге бара албай калып атышат да. А бияктан эсте өкмөт карап ошо бизди биякта стипендияга коюп, жакшы поездкаларды берсе, сборлорду кылып берсе, мен ойлойм биздин кыргыз жигиттер көп, кыргыздын желектерин көп дүйнө жүзүнө көтөрүлөт депчи. Көп таланттарыбыз көп заграницада жүрөт. Карап көрсөңүздөрчү азырчы. Ошондой деп ойлойм да, менин оюм ошондой. Базарбек мырза, мындай суроо болот да. Ушул сиз Топ спорт кечи маалымат агенттигинин редактору, жетекчиси катары. Ушундай маалыматтарды мисалы биз ушул бөтөн жерге ушул Москвага барганда ушундай спортчулардан бир арман угулуп калды да, негизи эле. Биз эч кимге белгисизбиз дейт, бизди эч ким тааныбайт дейт. Биз кантип ушул Кыргызстанга жолсу ушунча ийгиликтерди жаратып келебиз, бизде эч кандай маалымат жок. Силердин келгениңер биз үчүн аябай бир чоң кубаныч болду дегендер дагы болгон жок да, болду да. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, буларды кантип элге белгилүү кылыш керек? Жогоруда сюжетте болуп кеткен жана Эмиль тренер, ал Бостон клубунун жетекчиси, биз бул клуб тууралуу 2 жыл мурда, адашпасам 1 жыл же 2 жыл мурда бул негизи сайтыбызга чыгарып маалымат бергенбиз. Анын бир мушкеригер бул жакта бир мелдешке катышкан, жеңишке жетишкен. Ошентип биз чагылдырганбызда мындан башка да көп клубтар бар, мисалы Айкөл деген Дастан жанында турат.
Ошондой эле ушул чет жерде жүрүп кыргыздын туусун бийик желбиреткен мушкерлердин катарында мына Дастан бар. Дастанды мисал катары айта кетсек болот. Биздин сайтыбыз 4 жылдан бери иш чара өткөрүп келебиз. Жылдын жыйынтыгын чыгарып жаңы жылда. Анан ушул Дастандын өткөн жылдагы баягы спорттогу жетишкендиктерин эске алып, баягы өзүнүн бир өзгөчө бир окуя болду былтыр, баягы өжөрлүгү менен кыргыздын духун, кыргыздын баягы жеңилбес, сынбас экенин далилдеп бир эрдик жасаган. Ошону биз белгилеп мына сыйлыкта тапшырганбыз Дастанга. Негизи биз Кыргызстан спорту менен чектелбейбиз. Колдон келишинче биз баягы көз карандык сайт болгондуктан ошол чет жерде Россия эле эмес, Америка, ошондой эле азыр кыргыздар, анын ичинде кыргыз спортчулары дүйнөнүн бүт 4 бурчуна тараган да. Ошо баарын колдон келишинче чагылдырганга аракет кылып келебиз. Чоң рахмат. Дастан мырза, мындай суроо болот да, негизи эле башка көптөгөн спортсмендер, спортчулар учурда ошол чет өлкөлөрдө, чет жактарда бизде кара жумуш менен, сиз айткандай эле ошол кара жумуш менен иштеп бир эле убакта кечкисин спорт менен машыгышат да. Ушундай бир ийгиликтерге баары эле жете албайт да. Сиз кантип жеттиңиз? Бул нерсени эч кимге айткан эмес. Бул бир нерседен бирден бир бул Алла таала себепкер. Баары Алладан болот. Анан мен деле ошо 2014-жылы мен бул эч кимден жашырбайм. Ана Базарбек агай без выходной иштечилим. Без выходной эртең мененки 10дон кечки 12ге дери. Кадимки эле мигрант катарында. Ооба. Эртеден кечке бутуңа туруп иштейсиң. Жумуш өтө оор. 2014-жылы мына көчө мурдагы эле 12де жумуштан чыгам, анан форманы кармап туруш керек да. Анан үйдүн жанында чоң площадка бар. 1 саат чуркайм. Келип жуунуп уктайсың. Күнүндө ошо. Анан жанагы ошо биздер чыккыбыз келет, биздер эле кыргыздын туусун көтөргүм келет деген бул өзүнүн адамдын ниети аябай сонун экен да. Молодец. Баягы бирок талыкпай эмгек кылса чыгат. Эртеден кечке. Базарбек айткандай, бул Базарбекке чоң рахмат. Ошо кичинекей болсо дагы чоңдой кылып топ кежи деген сайттын биз наамын алдык. Элдик үчүн деген мен үчүн бул аябай чоң сыйлык. Бизге кичинекей болсо дагы бизге бул сыйлык чоң жеңиштерге умтулат. Анан ошо сайтка Базарбек беке чоң рахмат. Башка спортсмендердин атынан да сизге ыраазычылык билдиребиз. Жана өнүгүп өсөм деген жигиттерге молодцы. Бул талыкпас эмгек, Өжөрлүк керек. Өжөрлүк. Ошо менен просто айта берет. Муну айта берет экен да, сенден эч ким чыкпайт, сен спортсмен боло албайсың депчи. Ал көрө албастык. Наоборот, аракеттениш керек. Баары болот, Кудайым буйрса. Чоң рахмат. Адылкан мырза, сизге суроо болот. Негизи эле учурда ошондой бир спортко бир өгөй мамиле жасап келген сыяктуу эле көрүнүп турат да. Эми чет өлкө эмес, алыс кетпейли, мына кошуна мамлекеттерге, Өзбекстан, Казакстан, башка мамлекеттерде спортко бир башка мамиле жасашат да, жеткиликтүү. Бул боюнча. Бул Казакстан, Өзбекстан, Россиянын командаларын карап көрсөң, бул биринчиден бул спортко өкмөт көңүл бурат. Эң чоң салым кошулат. Себеби ошондуктун айынан мисалы үчүн мына азыр эле көзүңөр көрүп атасыңар, мына Олимпиаданын астында, Кореянын астында Россиянын командасын көрүп атасыңар. Бүт допингке карабай, ошонун баарын өкмөт поддержка кылып, ошонун айынан Олимпиадага барган атышат Россиянын командасы. Ошондой эле биздин Казакстан, Өзбекстан, мисалы үчүн мен өзүбүздүн бокс жөнүндө эле айтып кетейин. Казакстандын федерациясы эле, бир эле федерациясы жылына $20 миллион бюджет. Өкмөттүкүнөн башка. Атайын спортко деп бөлүнөт. Спортко, бокска, спортко эмес, бир эле бокска бөлүнөт. Федерациясы. Бизде кандай? Бизде андай каражат жок. Бизде мына мисалы үчүн азыр спорт жөнүндө айтып атабыз, мына олимпийский вид спорта деп коет, ЦОП олимпийский подготовка деп коет. Ошондо азыр биздин карап көрсөңүз, мына биздин мушкерлерибиз мына жарым жылдан бери бир соревнованияга да бара элек, себеби каражат жок депчи. Быйыл болсо 2018-жылы Азия оюндары болот. Ошого карабай биздин бокстун бюджетин да азайтып салышты. Мен ошо анан бизден бюджеттерди азайтып салат, каражат берилбейт. Анан результат келе калганда, бир ай калганда давай биз результат бергиле деп чыгышат. Эми туура эмес болчу. Ошон үчүн жылдан жылга, жыл сайын көбүрөөк бюджетти көбөйтүш керек. Мисалы үчүн ошондой эле олимпийский спорттуулардычы, мына өзүңөр көрүп атасыңар, бул биринчи орунда турат олимпийский спорт бүт эле дүйнө жүзү боюнчачы. Ошолорду биздин мисалы үчүн мен бир мисал катары айтып кетейин, Монголияда ошо борьба, бокс, жудо, ошол биринчи орунда турат. Приоритетный вид спорта деп коет ошолорчу. Ошолордон олимпиаданын чемпиондору, дүйнөнүн чемпиондору чыгып атышат. Ошон үчүн бизде деле мен ойлойм, борьба,
легкая атлетика, штанга, бокс биздин Кыргызстандан Олимпиада оюндарынан жеңип алчу ушул тармактагы спорттордучу өнүктүрсө мен ойлойм болот го депчи, жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп. Мисалы үчүн карап көрсөк, мына биз 23 жылдан бери биздин дүйнөнүн олимпийский вид спортунан бир да дүйнөнүн чемпиону жокпуз. Эмне себептен? Тарыхта болгон эмес. Тарыхта болгон эмес, жокпуз, боло элек биздечи. Эмне себептен? Ошон үчүн биз ошону ойлонуп туруп, карап туруп, ушуну ойлонуш керек. Эмне үчүн биздики ушундай дүйнөнүн чемпиону жок, Олимпиада ойнунун чемпиону жок? Болгону биз 25 жылдан бери 3 Олимпиада медаль алдык, 4 олимпийский медаль алдык, бир күмүш медаль, 3 коло медаль алдык да. Биз Олимпиада оюнунданчы, Кыргызстандачы. Эмне үчүн? Мына жакын ушундай эле жакын эле турган Казакстанда ар бир Олимпиада оюнда 7-8 алтын медаль алышат. Өзбекстандын командасы мына 2016 жылы Олимпиададан 4 алтын медаль алды бокс боюнчачы. Потому что ошо бокс баягы спорт булардыкы Союз убагынан бери калган да, ошолдон бери улантылып келатат. Ошо каражат боюнча спорт площадка, спортный сооруженияларды көп курулуп атат аякта. Бизде мына 23 жылдан бери бир дагы дворец спорта бир эле бар, баягы илгерки Союз убагында ошондон бери бир дагы бир чоң соревнование өткөзгөн бир чоң дворец спортубуз жок. Анан биз кантип ушундай результатка жетебиз? Ошолордун баарын биз өкмөт караш керек. Ошо өкмөт ушу спорт жагына көңүл бурса, биздин Кыргыздын ата мындай таланттуу жигиттерибиз көп, бүт бардык спорттон жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм да биз. Базарбек мырза, сизде мындай маалымат болсо керек дейм да. Мисалы үчүн чет жактан келген коноктор үчүн, мисалы үчүн биздин спортчулар чет жакка барганда бир кооз, бир имараттарга же болбосо ошол спорт комплекстерге кирип барса, алар үчүн бир өзүнчө бир аброй бийиктеп, өзүнчө бир мактануу сыяктуу мындай болот да. Бизге келгенде конокторду биздин өзүбүздүн мына отурган жетекчилер, атка минерлердин беттери чымырабайбы, кандай ойлойсуз? Ушундай бир окуялар болду беле? Ооба, кошулам, ошондой болуш керек. Ал эле эмес, жеке мисалы мен деле өзүм мисалы жашоо турмушума байланыштуу Бишкекке бир конок келип калса, Москвадан же досторубуз келип калса, чындыгында көрсөтө турган мындай орусча айтканда достопримечательность деп коет, кандай жок да. Жогоруда айтып өтүлгөндөй, мисалы Өзбекстан, Казакстанда спорт сарайлар курулуп атат, спорттук жайлар курулуп атат. Ал эми бизде Кыргызстанда моюнга алыш керек, бизде мындай карап көрсөңөр тойканалар курулуп атат дегендей, особняктар курулуп атат. Бул спортко мындай көңүл бурулбай атат, чынын айтканда. Маданият деле ошол деңгээлде, спорт менен маданият негизи чогуу эле кетип атат да. Мисалы мурда ар бир айылда ар бир спорт залдар, клубтар бар болчу, маданият үйлөрү. Азыр андайлар жок. Баары урдалып талкаланып дегендейчи. Бул ушул мамлекетте отурган жетекчилер угуп атабы, негизи бул спорт биздин үнүбүз аз, бул жеке биздин эле эмес, бул спорт коомчулугунун үнү деп ойлойм да. Мисалы мына чет жерде жүргөн Дастанын айтканы, бул чет жерде жүргөн Дастанга окшогон спортчулардын үнү деп ойлойм да. Ошолор укса экен, көрсө экен. Уже спорт дүйнөдө бул модага айланган. Учуру келди. Спортко көңүл буруш керек. Мамлекетти таануучу бул спортчулар, маданият жана спорт. Ал эми биздин эми ошол чоңдорубуз дейбиз эми, атка минерлерибиз, чынын айтканда алар мындай жеке башка кызыкчылыктарды ойлоп атабы? Эгер мынтип спортту өнүктүрө албаса, анда өзү кызыккан жакка кетип спортту өнүктүрөм дегендер жаштарга орун берсин, балким ошолордун колунан келеттир. Мисалы Дастан сыяктуу же башка сыяктуу дейм да. Жеке менин оюм ушу, кайрылып кетет элем да. Бул дегениңиз ушул белгилүү бир чөйрөдө отурган, ошол орунду ээлеп отурган адамдар ошо өздөрүнүн кесиптерин адистери эмес деген сыяктуу. Ошол сыяктуу. Чоң рахмат. Дастан мырза, сизге дагы бир суроо болот да. Мисалы үчүн чет мамлекеттердин атынан чыгып жаткан спортчулар аябай көбөйдү да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда соц тармактардан деле, интернеттерден деле көрүп жүрөбүз. Атайын ушундай кайрылууларды жасап жүрүшөт да кээ бир спортсмендер. Бизге тилекке каршы өкмөт тарабынан ушундай көңүл бурбай, же болбосо ак каражат маселеси жок болгондуктан биз чет өлкөгө башка мамлекеттин атынан кетип атат. Ушундай учурлар болду эле? Болгон. Азыр Базарбек бекенин сөзүнө кошуп кетейин. Базарбек беке туура айтып атат. Ошо атка минер байкелерибиз, ошо, например, спорт комитети бир спорт комитетине должностко туруп, ал врач болуп, спецврач болуп, как-то мындай тааныш аркылуу спорт комитетке келип калса, ал спортты эч качан түшүнбөйт. Эч качан түшүнө албайт. Например, мен буга $10,000 керек экен десе, $10,000 кереги жок. $5,000 өзүм алайын, буга $3,000 берип коеюн дейт да. Спортту ким түшүнөт? Спорт комитетинин чоңу өзү спортсмен болуш керек. Өзүнүн канча мындай эмгек, канча Жон тери менен сезсе, ошо анан башканын эмгегин сезе алат. Ошо спортсмен деп, молодец деп колдой алат.
например, баягы өткөндө эле айтып кеттим. Чечендер мындай бүткүл дүйнө тааныйт туурабы? Бардык дүйнө тааныйт. Баары коркушат, Дагестандын баары коркушат. Кичинекей. Алардын эмне бар? Алар спорт. Ынтымактуу, күчтүү. А биз андан эмнебизге? Биз бирибизди көрө албайбыз. Мен чыгып барсам бирөө тартат, Базарбек чыкса мен аны тартам. Бизде ынтымак жок. Анан ошо атка минер байкелер аны колдобойт. Ошол үчүн мен кошулам ошо Базарбек байкеге, ошо спорт комитети бул спортсмен болсо өзү. Ошондо баягы спорт өсөт. Бул алдыга чоң кадам болот. Экинчи сурооңуз боюнча эмнеге башка мамлекеттин атынан келип атат? Мага деле 2014-жылы болгон Азербайжандын атынан чык, Дастан кел мына бул жерден тренировка кыласың, бул жерден эме өтөсүң деп. Негизи бир профессиональный бокска, мушташка чыгыш үчүн адам 2-3 ай даярданат. 2-3 ай мен, например, Таиландда башка жака даярданып келгеним эле, бул өтө чоң каражат. Мен ошо мени колдогон байкелер бар. Аларга чоң рахмат, Алла разы болсун ошо кылып аткан ишине. Биз дагы мекендеп, биз туубузду көтөрөбүз. Көп спортсмендердин спонсору жок, бара албайт. Ошондуктан аларга башка жанагы, например, Казакстан, Өзбекстандар айтышат, кел, минтейин этим. Айла жок. Анан акчанын айынан кетүүгө туура келет. Айла жок. Ошо. Чоң рахмат. Бул боюнча сиздин кандай пикириңиз бар? Мисалы үчүн ошол чет өлкөгө кетип жаткан Эми бизде чет өлкөгө кетип аткан ошо мен айтып атпайм, баягы эле биздин Кыргызстанда жакшы мындай каражат жок, каражаттын аздыгынан кетип калып атышат да. Мына мисалы үчүн деле мына азыр биздин бокс боюнча биздин Сулайманбек уулу Акжол деген любительскийден азыр профессионалга кетти. Себеби дегенде любительскийден ошол биздин стипендия алчу болгону бир 15 000 сом алчу стипендиячы. Ошонун айынан азыр профессионалдык Свердловскан командасы менен ошол жакта профессионалдуу боксташып жүрөт. Ошондой эле мына биз быйыл 2017 жылы эл аралык мастер биздин Малабеков Өмүрбек профессионалга кетип калды ал дагычы. Ошо каражаттын айынан ошо профессионалга боксташып ошол жакта Санкт-Петербургдун командасы менен ошо дүйнө жүзүнө чыгып азыр мына 3 бой өткөздү, 3 бойду тең утуп, азыр мына 4-чү бой 10 февралда Санкт-Петербургда 4-чү бой болот да. Ошентип биздин балдар каражаттын айынан кетип калып атышат. Эси ошо бизде Кыргызстанда жакшы каражат түзүп берсе, жакшы мындай стипендияларды өкмөт төлөп берсе, биздин көп спортсмендер бөлөк жакка кетпейт деп ойлойм да. Чоң рахмат. Дастан мырза, айтсаңыз, негизи эле акыркы ушул мелдештериңизди көрдүк да, апрель айындагы мелдештер, мисалы үчүн спорт ошол мелдешке чыгып жатканда, беттешүүгө чыгып жатканда, спортчунун келбетинен, көз карашынан, ошол же болбосо мимикасынан бир коркунучтарды билип алса болобу? Профессионалдык спортто андай жок. Оппонентиңиз? Андай жок профессионалдык спортто. Биринчи болот чыгып атканда, биринчи өзүң аябай коркуп чыгасың. Чын ошондой учурлар болгон. Мен ошо 19 жашымда, 20 жашымда биринчи жолу мушташтым, 19-20 жашымда. Анан рингке чакырды, анан ошондо кетип баратып тренериң чыкпай эле кой, Дастан десе мен чыкпай эле коет элем да. Чын ошончолук коркосуң. Ушунчалык коркосуң, как будто рингке чыгып өлүп калчудай болупчу. Рингте судья бар, өлүп барсаң токтотуп коет. Жүрүп отуруп бул биздин ишибиз болуп калды. Анан жок, андай нерсе жок. Жүрүп отуруп баягы ал сен бетти мушташа турчу адамдан эмес, андан коркпош керек. Кудайдан коркуш керек да. Ал эч ким эмес сагачы. Аны сен жакшы даярданып утуп алсаң болот. Коркуу сезим жок. Но башында болот. Ушундай коркосуң да башындачы. Волнение болот да, бул ар бир спортсмендер ошо чыгардын астында волнение болот да. Биринчи канчалык ошон үчүн спортсмендер эмне үчүн жылдан жылга сайын өсөт. Себеби дегенде ошо соперниктер менен көп мына сен бирimiz болсун Дастандык болсо боксташат, биздики даже боксташат. Ошентип канчалык күчтүү мушкерлер менен боксташканда ошончолук көп нерселерди үйрөнөт да. Ошону волнение деп койт орустар. Ошо жок болгондон кийин өзү мандраж деп койт. Ошол жок болгондон кийин ошон үчүн ошолор утуп кетип атат да, ошон үчүн көп чыгат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 56-56-72 телефон номерден чалып, өзүңүзгө кызыктуу суроолоруңузду биздин конокторго узатсаңыз болот, керектүү жоопторду алсаңыздар болот. Ал эми урматтуу коноктор, биз бир нече көз үйрмөмдөн кийин кайра талкуубузга кайрылабыз. Алдыда болсо рекламалык тыныгы.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстандагы спорт кечээ, бүгүн жана эртең деген теманын алкагында биз түз эфирде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бизде студиябызда конокто да бир жолу эсиңиздерге сала кетсем, Адылкан Бекболотов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучу, ошондой эле дүйнөнүн жана Европанын чемпиону Дастан Шаршеев, Базарбек Абдраимов, Топ спорт KG маалыматтык агенттигинин редактору. Менде дагы бир ушундай бир орчундуу бир суроо жаралат да, негизи эле спортсмендерде спортко бир ийгиликтерге жетиш үчүн бир гана ошол каражат маселеси гана болуп жатабы же дагы бир башка маселе дагы жаралабы? Эми биз сиз жакшы суроо бердиңиз. Себеби дегенде биздин жанакы спортсмендер көбүнүн каражат, биринчиден каражат да. Себеби дегенде каражат көбүрөөк бөлүнсө, биздин жана таланттуу спортсмендерибиз, көп спортсмендерибиз соревнованияга барбай, сборлорго барбай. Ошон үчүн каражат канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук биздин мисалы үчүн биринчиден спорт залдарды куруш керек. Мына биздин өзүбүздүн ыйыктуу жерибиз бар, көлүбүз бар. Ушунча жылдан бери биздин бир базабыз жок. Себеби эмнеден? Бүт дүйнө жүзүнөн келип, мисалы үчүн Россиянын командалары, Казакстандын командалары, легкий атлетикалар келип ушу биздин Кыргызстанда сборлордо өтүшөт. Мына мен деле өзүм мына бокстан сборный Россиянын командасы 3 жолу келди, Алжирдин командасы келди, ар кайсы Азербайжандын командалары келип сбор өтүп кетишти. Бирок бизде ошол олимпийский базабыз жок. Ошо биздин ошо Кыргызстанда каражат бөлүп туруп ушу олимпийский база курулса, Кыргызстангачы ошол эле бүт курама командалар көп, ошо биздин каражаттын аз болсо да биздин курама команда ошолор менен чогуу сбор болуп, биздин командалар өсмөк. Ошондойбуз жок болуп атат. Ошонун айынан мен ошон үчүн ойлойм, ошо каражат канчалык көбүрөөк бөлүп, өкмөт биздин спортсмендерди караса, ошончолук мен ойлойм биздин спортубуз өсөт депчи. Бирок тилге каршы Дастан мырза, айтсаңыз, негизи эле спортто бир ийгиликтерге жетиш үчүн каражат гана эмес, дагы бир башка маселе болсо керек. Ооба. Каражат олимпиадалык витке бөлүнөт. Баягы топ кежиде айтып кеткен, бөлүнөт. Бирок олимпиадалык виттерге бөлүнөт, бирок ошо олимпиадагы спортсмендерге алакта жетпей калат да. На самом деле биздин мамлекеттен спорт комитетинде чоңуңча эле бөлүнөт. Бул эми атка минер байкаларыбыз өзүнүн чөтөгүнө салып, кошташын чөтөгүнө салып жүрүп отуруп, жетчү кишилерге азыр жетип калат. Карасаңар, чет өлкөдө, чет жакта колдойт. Ошолорго үй берип, машина берип, сборлорун төлөп берип, соревнованияга апарып, алып келип, кийим берип, форма берип, айлык стипендияга отургузуп, башка өлкөлөр да карайт. А бизде кандай? 2 ай сборго барыш керек, Таиландка. Өлдү дегенде бир 2000-3000 доллар. Бала өзү чуркайт, тияка барат, бияка барат. Барып келди, сборго өтүп келди, барып кайра соревнования болсун, ага да акча керек. Анан тияктан бияктан таап, акча алып барат. Ошо башка өлкөлөрдө ошо соревнования барып кел деп акча берет, биздин спортсмендер өзү барып издеп акча таап келип, анан ошондо дагы местага илинип келет. Анан айланып келди каражатка. Бирок мында кичине экинчи жагы бар. Мамлекет бериш керек деп отура берген болбойт. Баягы өзүң аракеттенишиң керек. Анткени мамлекет анча көп спортсмендерди каржы албайт. Если баланын өзү өсөм деген баягы ою болсо, мекенге кызмат кылам, туусун көтөрөм, эн атамды бетинен бактылуулук көрөм деген ою болсо, анда ал нерсеге ал акчага деле муктаж эмес. Ал эптеп эле кирип залга кирип тренировка кылса чыгат. Аны да колдоочу адамдар болот. Аны дагы акыбети кайтат, Аны да ошол үчүн бул жерден адамдын өзүнөн. Чоң рахмат. Дастан мырза, бизде түз эфирде коңгуроо бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен. Ассаламу алейкум. Угуп жатабыз сизди. Мен ушу кайрылайын дедим эле, бул Адылхан мырзага рахмат. Чоң айтып экен алды. Тиги көптөн бери эмгектенип мына бокс боюнча спортсмендерди машыктырып келатат. Бир өкүнүчтүүсү ошо бизден күчтүү боксерлор чыкпай атат. Ошол жагын айтайын деп эле, убагында Кочкордон чыкты эле Нурлан Абдыкалыков деген союз учурунда ошо Кочкор айылынан эле олимпийский тиги чемпионатка чейин барды эле. Андан кийин мына Орузбек Назаровдор чыкты эле. Деги эле ушу биздин акыркы олимпиададан деле көрүп атабыз.
ушу жакшы спортсмендер чыга албай атат да, аябай профессионалдуу деңгээлде ушу же машыктыруучулар жактан да кичине анча-мынча жакшы болбой жатабы. Анткени өзүбүздө өткөн международный турнирлерде көрүп атабызбы, Россиядан келген, тияктан келген жакшы техникалары күчтүү боксерлор келет да, биздики кичине ошол жака деңгээли жетпей жатат деп ойлойм да, менин жеке оюм. Ошону эле айтайын дедим эле. Анан действительно айтып атат, эми жанагы сборлор, тияктагылар условия жок. Анан мүмкүн мында спонсорлорду издеп, мына бизде деле байлар көп да, ошолор жагынан деле каралашып неметсе кандай болот? Ошол баягы бизди дагы ичибизден сарсана болосун эмне үчүн биздин кыргыз жигиттерден. Анан дагы айта кетейин дедим эле. Жанагы былтыркы Олимпиадада Өзбекстандын боксеру кандай олимпийский чемпион болду, кандай техника көрсөттү. Бизден да өкүнүчтүүсү биздин кыргыздардан да эмне үчүн ушундайлар чыкпайт деген. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Эми бул сиз туура суроо бердиңиз. Биздин мына эгемендиктүү болгондон бери биздин мушкерлерибиз көптөн бери жакшы ийгиликтерге жетише элек болчу. Бирок биз мына мен өзүм 2 цикл олимпийский цикл иштедим. Главный тренер болупчу, башкы машыктыруучу болуп. Ошондо 2013 жылы биз мен ойлойм жакшы ийгиликке жетиштик депчи. Себеби дегенде Азиянын чемпиону Азат Үсенали биринчи жолу биздин Кыргызстан тарыхында бокс боюнча биринчи жолу Азиянын чемпиону болду да. Анан мен ошо ойлойм, ошо 2013 жылы ошондой эле биз 2013 жылы дүйнөнүн чемпионатында 122 команданын ичинен командалык 22-чи местаны ээледик да. Ушу мен бул да чоң ийгилик, жетишкен ийгиликтер деп ойлойм. Бирок ошого карабай биз себеби дегенде биз эмне үчүн ушундай ийгиликтерге жетиштик? Ошол убакта биз сборный Россиянын командасын 2 жолу бияка Кыргызстанга чакырып чогуу сбор өткөнбүз. Биз ошо сборный Россиянын командасы менен Москвага барып чогуу сбор өтүп, ошондой эле Азербайжандын командалары биздин Кыргызстанга келип сборго чогуу биз сборлорду өтүп, ошондой биз ошондой жакшы ийгиликтерге жетиштик деп ойлойм да. Андан кийин эле биздин ошо сборлорубузга каражат жагынан азыраак болуп калып, биз көп сборлорго бара албай калдык. Ошондайынан биз мындай кичине жакшы ийгиликтерге жетише албай калдык деп ойлойм да. Ошондой эле мисалы үчүн жанагы Өзбекстандын командасын айтат, акыркы Олимпиадада көп медальдар жеңип алды депчи. Себеби дегенде сборный Өзбекстандын командасы, алар өздөрү үйлөрүндө жашашпайт. Алар ошо айдан айда эле ошо дүйнө жүзү боюнча кыдырып эле жүрө беришет. Ошо сбордон сбор, соревнованиядан соревнованияга. Ошондой эле машыктыруучулары көп. Ошондой эле анын жанагы баягы илгерки союз убагындагы тренерлер иштеп атат. Ошондой эле союз убагындагы да болуп, ошондой жакшы залдары бар. Ошондайынан мен ойлойм, ошолор жакшы ийгиликтерге жетишип атат депчи. Биздин мына курама командабыз Спартак стадионунда биздин залыбыз бар. 45 жылдан бери ремонт болуп элек. Ошол залда биз Кыргызстан курама командасы тренировка кылат. Негизи эле ушул боюнча суроо бергим келди да. Мисалы үчүн акча бөлүнбөйт эмес, азыр Дастан мырза да белгилеп кетти. Бөлүнөт, спортко деп бөлүнөт туурабы? Маданиятка деп өзүнчө бир бөлүнөт. Анан ушул бөлүнгөндө сиздер тарапта бир кандай бир маалыматтар барбы? Ушул бөлүнгөн акчалар кайсыл жака кетти, кандай иштелди деген сыяктуу ошого көз карашыңыз. Ал жөнүндө негизи ар бир министерство, мамлекеттик агенттиктер атайын отчетторунда, коомчулукка ачык эле да негизи ал нерсечи. Чынында алардын отчетторуна карасак, жылдан жылга бул спортко бөлүнгөн акча мисалы азайып баратат да. Жылдан жылга негизи спорттук мелдештер көбөйүп, баягы орусча айтканда требование күчөп атат, бирок колдоо азайып атат да. Анан жогоруда айтылган суроо боюнча мен да оюм айта кетейин дедим эле, жана спорт өнүгүшү үчүн каражат болсо эле жетиштүүбү же башка маселе барбы дегенчи. Бул жерде дагы бир кичинекей маселе бар. Эң негизги маселе бул албетте колдоо. Экинчи маселе ошол бөлүнгөн акча каражатын туура пайдалануу деп ойлойм да. Мисалы бизде баарына сыр эмес, Кыргызстанда бул биздин күрөшчүлөргө өзгөчө мамиле жасалат да. Байыртадан кыргыз эл балбан болгон негизи. Мисалы мен ойлойм, мисалы бокс же футбол же башканы айта албайт экенм, бирок биздин күрөшчүлөргө акча жагынан проблема жок деп ойлойм да. Бирок алар негедир жыйынтык көргөзө албай атат. Биз мисалы Адылкан ага айтып өттү, 25 жылдан бери бокс күрөштө эле олимпиадалык спорт түрүнө кирет, 6 медаль жок дүйнө чемпионатында. Бул боюнча жакында Данияр Көбөнов деген биздин атактуу балбаныбыз ал деле өз оюн айтты. Туура акча жагынан проблема жок. Сбор десе сбор болот, чет өлкөгө чейин барат. Бирок чемпион чыкпай атат. Балким ошол акчаны туура пайдалануу, туура уюштуруу, баягы
максаттуу пайдалануу, баягы менеджмент деп коет го, уюштуруу иштери же болбосо машыктыруучу жетишпей аткандар. Ошо Данияр Көбөнов айтып өттү, бизге дүйнөлүк класстагы машыктыруучу керек депчи. Айтам да, ошо негизги маселе бул акча каражат, экинчи дагы маселе бар, эми бөлүнгөндөн кийин ошону туура пайдалануу да. Кадрлар жагынан, спорттук чыныгы өз ишин мыкты билген спорттук кадрлар да жетишсиз деп ойлойм да. Чоң рахмат. Бизде да бир түз эфирде коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Бирок тилекке каршы узап кетти. Негизи эле мына ушундай дагы бир суроо жаралат да. Дастан мырза азыр тилекке каршы убакыттагы аз болуп жатканда дагы бир түз эфири бар тарапка карай шашылышым керек деген билдирүү жасап жатат. Дастан мырза, сизге акыркы бир ушундай мүмкүнчүлүк берейин. Буюрса тиле дагы көп келип турасыз дейм түз эфирге, биздин программабызга. Бир каалоо тилектериңиз болсо айтып кетсеңиз. Биздин каалоо тилек кайда жүрбөсөк, биз өзүбүздүн мындай айта кетсек, мурунку баатырларыбыз кыргызды атак даңктап келген. Анан ошо азыркы спортсмендер, азыркы учурдун баатырлары. Эми кандай болсо дагы акча болобу, болбойбу, бөлүнөбү, бөлүнбөйбү, биз спортсмендер кыргыздын атагын даңктап, кыргыз деп болгон күчүбүздү, кыргыз деп болгон терибизди, керек болсо кыргыз деп ошо спортсмендер жаныбызды беренге даярбыз мекен үчүн. Сиздин дагы алдыдагы ушул келечегиңизге бир ийгиликтер жаралсын, Силерге чоң рахмат, ийгиликтерди жаратыңыз, ишиңизге ийгилик. Ошол эле учурда Адылкан мырза, сизге дагы мындай суроо туулат да. Союз мезгилинде спортко бир башкача бир маани берилчү, азыркы учурда ошол мурдагы союздун убагындагы спорт менен азыркы спорттун салыштырып берсеңиз, анда кандай көңүл бурулчу? Эми союз убагында спортко мындай башка көңүл бурулчу да. Себеби дегенде СССР убагында баягы биздин спорт залдарыбыз көп болчу, тренерлерибиз көп болчу. Ар бир районда детский спортивный школалар бар болчу. Республиканский олимпийский резервдеги школа бар болчу. Центр олимпийской подготовки деген школалар бар болчу. Курама команда өзүнчө, курама команда ошо Кыргызстандан жакшы машыккан, мисалы үчүн спортсмендер союздан жакшы ийгиликтер жетишсе, сборный СССР менен көп соревнованияларга барышчу да. Ошондон айынан биздин Кыргызстандын мушкерлери, спортсмендери жакшы ийгиликтерге жетишчү. Себеби дегенде ошол карап көрсөм, мына 1980-жылы Олимпиада оюнда биздин Кыргызстандан 5 спортсмен Олимпиаданын чемпиондору болушту. Ошондо азыр болсо ошол убактагыдай бизде жанагы спорт залдарыбыз жок. Көп спорт залдардын баары жабылып калды. Ошондой эле спорт залдар баягы илгеркидей курулбай калды. Тренерлерибиздин жанагы алган айлыктары аз болуп калды. Ошондон айынан көп эле коммерсант болуп, коммерция менен кирип кетишти тренерлерибиздин баары. Баягы биздин кадрларыбыз азайып калды. Ошон үчүн баягы биз деле кадрларды, мисалы үчүн жакшы мындай спорт жагынан тренер болуш үчүн даже үйрөтүп бир жакка барып окууга барып келиш керек. Ошондой окууларыбыз биздики жок болуп атат. Ошондон айынан биздин тренерлерибиз баягы өзүнүн Кыргызстандан эле тияк бияка чыкпай, жакшы мындай тажрыйбалары жакшы болбой атат деп ойлоп атам да. Мен ошо ойлойм, ушу биздин тренерлерди дагы семинарларга жиберип, тияк бияка жиберсе, мен ойлойм, ошонун деңгээли өссө, биздин спортсмендердин ошо деңгээлдери өсөт депчи. Чоң рахмат. Базарбек мырза, мындай суроо туулат да сизге негизи эле. Ошол спорт адамзат үчүн негизи эле өмүрү кыска болот эмеспи? Бизде ушул Кыргызстанда спорт менен машыккан жаштардын көпчүлүк бөлүгү же болбосо кандай бир каражаттын жетишсиздигинен ушул спортту таштап салган учурлар көп катталат да. Буга сиздин өз карашыңыз кандай? Негизи мындан былтыр бир статистиканы уккан болчумун. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүн алышканда, мисалы бир класста 25 окуучу болсо, анын орто эсеп менен анын жарымы эркектер болот да. Ошол эркектердин 10-чусу эле мисалы 10 жолу турникке тартылат экен да. Бул аябай өкүнүчтүү статистика деп ойлойм да. Бул деген сөз анткени илгери ошол
ар бир мектепте өзүнүн спорттук жайы болчу, эртең менен баягы гимнастикалар жасалып турчу. Ошонун айынан баягы бул спорт бул чемпион болуп Кыргызстандын туусун эле желбиретүү эмес да. Бул биринчи кезекте мамлекеттин ден соолугу да. Биздин ошол баягы өлкө башчылары ошону унутпаш керек да. Өзүн сыйлаган, өзүн урматтаган ар бир өлкө, мисалы ошол эле чоң державалар биринчи кезекте өзүнүн маданияты менен спортуна көңүл бурат. Анткени өзүнүн өлкөсүн өнүгүш үчүн дени сак улут керек да. А бизде ошондой статистика аябай өкүндүрөт. Ошол элементарно алганда ошол биздин мектеп окуучуларыбыз азыр спорт менен алектенбей, ден соолугу начар. Ал эртең ошол бала мектепти бүтүп, баягы мамлекетке пайда алып келем, же болбосо өзүнүн үй бүлөсүн багам десе, элементарно өзүнүн ошого кудурети жетпейт да. Эртеден кечке мисалы башка иштер менен алектене, жаман жолго кирет же компьютер менен отурат. Бул спорттун ошол жагын алганда мааниси аябай чоң да. Ооба, профессионал спорттун өмүрү кыска, сиз айткандай, бул аябай көп эмгек талап кылат, бирок бир 5-10 жыл эле алектенесиң. Бирок андан тышкары массалык спорт деген бар. Бул негизи ар бир үй бүлө спорт менен достошуп, чемпион болуу эмес да максат. Жөн гана дени сак болуп, өзүң үй бүлөңү дени сак, сенин үй бүлөң күчтүү болсо, мамлекетиң күчтүү болот деген. Дени сак улут, дени сак өлкө. Программалар бар болчу негизи. Мен адашпасам, мен Союз убагында бир кичине эле жашап калгам. Ошол мезгилде ошондой программалар бар болчу. Азыркы мезгилде биздин негизи мамлекетибиз ушул жагын бир аз унутуп баратат да. Башка өлкөлөр жакшы эле алып кетип атат, ошол эле коңшу мамлекеттер. Теле берүүлөрдө деле мисалы карасаңыз, бизде мисалы спорттук теле берүү же сиздерге окшоп дайым эле мисалы айда жылда бир чыгарып спортту козгоп коет. Мындайча айтканда для галочки сыяктуу көп мамлекеттик телеканалдар. Для галочки да. Ал передачалар мамлекеттик деңгээлде болуп, күн сайын даже мисалы кабарлар ала тоо маалымат программасы сыяктуу кетет. Ошондон кийин даже спорт жаңылыктары кетпей калган учурлар. Бул аябай өкүндүрөт да. Чоң рахмат. Кыргызстан жараны катары. Адылкан мырза, сизге дагы ушул сөзгө кошуласыз, спорттун өмүрү кыска болот деген сөзгө. Мисалы үчүн сиз дагы буга чейин мурда дагы ошол бокстун түрү менен алектенип жүргөнсүз да. Сиз эмне себептен таштап койдуңуз же бир ийгиликтерге жеттиңизби, ошол боюнча айтып берсеңиз. Эми биз спортто мына бизде чоң спортто жүрдүк, Союз убагындачы. Союздун призеру болдук, Союз кубок СССРларда призерлорду болду, чемпион болду турнирлердечи. Баары бир спорт, баары кыска, баары убакыт келгенде баары спорту ташташ керек да. Бирок спорт таштаганга жараша мен ойлойм, азыркы жаштарчы спорт менен машыгыш керек. Спорт менен машыкканда ошо бирок Союз убагында бизде профессиональный спорт, анан массовый спорт деген бар болчу да. Ошо массовый спорт мисалы үчүн ГТО деп койчу. Ошону биз ошо бүт ар бир школдо, ар бир мектепте, ар бир институтта ошо ГТОну ошо бүт баардык ошо окуучулар өтчү да. Ошондой кылып бизде деле ушу ойлойм, ар бир школдорго ушундай бир спорт жагына бир ушундай нерселерди киргизип койсо, биздин спорт обязательно мисалы үчүн профессиональный заниматься эткен кереги жок да. Чтоб ден соолук болсо, эме кыргыз элинин келечеги кең болот да. Мисалы үчүн адам ооруса, өмүр бою эле дарыга иштеп эле калат. А өмүрү, ден соолугу жагы чың болсо, ошо Кыргызстандын иштейт, өзүнүн үй бүлөсүн багат, жакшы мындай ийгиликтерге жетишет деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ойлойм, жана биз азыркы бир жаштарды мындай мен айтып кетерим, жаштар көп эле компьютер менен отурушат, телефондор менен отурушат. Мен ошо көбүрөөк бизде Кыргызстанда мындай спорт залдарды көбүрөөк ачылса, плавательный бассейндер көбүрөөк болсо, ошо жаштар ошондой жерлерге спорт менен барып машыгышса, мен ойлойм келечеги кең болот ошо жаштардын депчи. Чоң рахмат. Мынакей ошол бүгүн спорт кечээ, бүгүн жана эртең деген темабызга атайын биз ошол мамлекеттик ошол спорт агенттигинен да өкүлдүү чакырганбыз, бирок тилекке каршы көпчүлүк суроолорубуз ошол кишилерге тиешелүү болчу. Бизге пресс катчынын акыркы берген маалыматы ошол бизден өкүл бара албайт деген сөз аябай өкүнүчтүү болду да. Тилекке каршы, бирок спортко жеткиликтүү мамиле жасаш үчүн мектептен башташ керек, сиздин оюңуздагы. Ооба, негизи куш уяда көргөнүн кылат деп коет акыл менен элибизде. Баягы негизи эле баягы азыр коңшулар деле далилдеп атпайбы, баланы бала бакчадан эмес, даже керек болсо түйүлдүк кезинен башташ керек депчи, тарбиялоону. Негизи баягы бардык нерсени эң кичинекейинен баштаган жакшы деп ойлойм да. Негизи спорттук маданиятты калыптандырып, традиция кылып, негизи спортко үндөсөк, бул мамлекетти деле карап отурган кереги жок. Мамлекет ар бир үй бүлө өзү баштаса, акырындан баары биригип келип,
бул убакыттын иши деп ойлойм да. Бул дүйнөлүк мода азыр карап көрсөңүз, даже чет өлкөнүн президенттери керек болсо өзүлөрү үлгү болуп велосипед менен келет жумушуна, же спорт менен машыгат. Мисалы Монголиянын адашпасам президенти спорт чебери шайланды жакында. Ошондой эле дагы бир өлкөнүн мисалы кылып айтам, өзү дайым спортту мисалы Түркмөнстандын президентинин жакында видеосу чыгып аябай хит болуп атат. Ошол сыяктуу биздин деле ушул жетекчилерибиз ошентип бир үлгү кылып койсо, жаштар азыр мода болмокто, ошолорду кумир тутуп, алга жылып дегендейчи. Ошонун баары такалып, ошол бул негизи убакыттын эле иши деп ойлойм. Эртең ошондой спортко жакын кишилердин баары келишет, спорт мода айланат. Кыргызстанда деле буюрса спорт өнүгөт деп ойлойм. Негизгиси бизде потенциал бар да. Ошону бир аз колдоп түрткү кылып койсок эле алга жылып кетебиз деп ойлойм. Демек башкы көч кайда кетсе, арткы көч да ошол жака карай жатат, Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, бүгүн спорт кече, бүгүн жана эртең деген теманын алкагында биз талкуу жүргүздүк. Ошондой куттуу студиябызга келип, бизге конок болуп, убактыңыздарды бөлүп берип кеткениңиздер үчүн чоң дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Дагы буюрса көп жолу сиздерди ушундай студиябызга конокко чакырып турабыз. Буюрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 1 саат бою түз эфирде учурча көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков болдум. Кайрадан